Көкбөр боюнча өлкө башчысынын кубогу бул жолу алгачкы жолу Нарын облусунун Эмгекчил айылында өткөрүлөт. Бул дагы Кыргызстандагы аймактарды өнүктүрүү максатында өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын бири. Дагы бир жолу эске сала кетчү нерсе, өлкө башчысынын кубогу бул жолу 24-чү жолу өткөрүлүп жаткан учуру. Бул жолку өлкө кубогунда өзгөчө айырмачылыктар, ошондой эле жаңы нерселер кирди десек болот. Тактап айтсак, бул жолу өлкө башчысынын кубогу үчүн жалпысынан 19 команда ат салышат. Ал эми жогорку лигада ойногон 4 команда бул жолы сентябрь айында өтө турган Түркиядагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкандыгына байланыштуу. Жогорку лигадагы командадан биз айтып өтсөк, Сары Өзөн, Ынтымак, Достук жана Ала Тоо командасынын оюнчулары катышпайт. Алар учурда Ысык Көл облусунда окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп жаткан учуру. Кыргызстан курамасынан жалпы 2 команда Көк Бар, ошондой эле Көкбөрү боюнча Кыргызстандын намысын Түркияда коргойт. Ал эми Нарында өтө турган Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогунда 19 команда ойнойт деп айтып өттүк. Буга байланыштуу дал ушул командалар үчүн түз эфирде КТРК спорт каналында алгачкы жолу чучуглак тартылганы турат. Дагы бир жолу эске сала кетсек, бул тарыхый окуя болгону турат. Анткени буга чейин командалар менен өзүнчө оюндун астындагы өткөрүлүп келген. Эми түз эфирде жалпы бүтүндөй кыргыз элине көрсөтүлгөнү турат. Ошондой эле мындай иш-чара жыл сайын мындан дагы жогорку деңгээлде өткөрүлөт деген ишеничтебиз. Азыр эми биздин жаныбызда Көкбөр боюнча федерациянын өкүлдөрү студиябызда конокто. Көкбөр боюнча федерациясынын баш калысы Кубат Аскарбеков, ошондой эле жалпы калыстык кылып келе жаткан Көкбөр федерациясынын баш калысы Марат Сырдыбаев да студиябызда. Марат Сырдыбаев биздин арабызга кийинчерээк кошулат. Ал эми азыр биз жалпы чучуглак тартуу боюнча эрежеси, бул жолу оюндар кандай эрежелер менен өтөт, кандай өткөрүлөт, жалпы бардык күйөрмандарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан спорт сүйүүчүлөрүн, ошондой эле Көкбөрүнүн күйөрмандарын экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Бизде дагы бир жолу эскертип өтсөм, тарыхый окуя болгону турат. Чучуглак кармоо иш-чарасы алгачкы жолу өткөрүлөт. 19 команда катышат. Анан эң алгачкы эле суроом, Нарын облусунда Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогун өткөрүү чечими кантип кабыл алынды? Эмне үчүн Нарын облусу тандалып алынды? Дагы бир жолу саламатсызбы? Күйөрмандарды да куттуктайм. Буюрса ушундай чоң турнир өткөрүлүп жакка чогулдук. Чын эле айтканда, тарыхта бүт федерацияларда ичинде биринчи жолу Көкбөр федерация ушундай түз эфирде чучуглакты карматып атабыз. Сиз берген суроо боюнча жооп берейин. Өзүңүз билгендей, быйыл 9 майда биз Баткен областынан турнир өткөргөнбүз. Ошонун турнир алкагында жаңы ипподромдун капсуласы салынган. Биздин Кыргызстандын ичинде 7 областынын, Нарын областында эле ипподром жок болгондуктан кийин биз Министерство спорт культуры, биздин спорт министрлигинин атынан тараптан ушундай сунуш болгон. Нарын областынан өткөрөлү, ушундай эле капсула салынсын. Ушунда буюрса, Нарындан өткөрсөк, капсула салынса, буюрса жалпы 7 областтардан Кыргызстандын ичинде ипподромдор салынып калат да. Ошондой үмүттөбүз. Эң сонун муну менен Кыргызстандын бардык 7 дубанында ат майданы
болот экен. Буюрса, бул дагы бир жакшы самалык десек болот. Ошондой эле көпчүлүктү кызыктырып жаткан дагы бир суроо. Бул жолу биринчи лигада 19 команда биринчилик үчүн ат салышат. Булар тайпаларга кандай эреже менен бөлүнөт жана канча тайпага бөлүнөт? Туура айтып атасыз, 19 команда болуп калды. 19 команданы кандай бөлүп, кайсы эрежелер менен ойнотобуз, буюрса башкы калыбыбыз Сырдыбаев Марат жооп берет. Жалпысынан мен кошумча айтып койсом, өзүңүз билгендей, көрөрмандар да билет, жакшы. Биздин тартип боюнча Нооруз турнирине канча команда кошулуп, лигаларга киргенден кийин калган жаңы командалар калган оюндарга кире албайт. Ошондуктан Нарын областында 19 команда катталды. Тартип бизде ошондой. Биз тартипти ошол Эреже боюнча ошондой тартипти кармайбыз дайыма. Эң сонун ошондой эле дагы бир кызыктырган нерсе, Алай жана Бакубат Талас командалар буга чейин жогорку лигада ойноп келишкен. Бул жолу аларды биз биринчи лигадагы командалардын арасынан көрүп жатабыз. Анан алар кандайча биринчи лигага өтүп калышты, кандай эреже менен болду, кандай чечим кабыл алынып өтүштү? Ооба, высший лигада, жогорку лигада бизде 6 командабыз бар. 6 командадан 4-өө өзүңүз айткандай сборный курамаларга балдар кеткенден кийин алар высший лигага катышпай калды. Ошондуктан биз федерациянын правление менен чечими менен бул эки команда менен жетекчилик менен да макулдашып чечим кабыл алдык. Биринчи лигага эки команда түшөт деп, буларды тартипке баш ийип ушундай чечимге келдик. Бул эки команда биринчи лигага өтүшпөдү, эми кийинки мелдештерде жогорку лигада эле ойной беришеби? Жок, жогорку лигага ойнобойт, анткени булар уже өз макулдук менен биринчи лигага түштү. Эми буюрса ийгиликтерге жетсе, Кудай колдосо, булардын дагы бир шанс бар, высший лигага кайта Нооруз майрамында киргенге. Эң сонун. Анда биз азыр арабызга Көкбөрү Федерациясынын башкы калысы Марат Сырдыбаевди чакырып алалы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогуна катыша турган командаларга чучугулак тартылганы турат. Алгачкы жолу түз эфирде КТРК Спорт каналында өтүп жаткандыгын дагы бир жолу эскертип өтөлү. Анан ачык айкын өтүш үчүн өзүңүздү чакырып калдык. Жалпы чучугулак кандай эреже менен өткөрүлөт, кантип чучугулак тартылат, түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат. Биринчиден учаш айтайлык. Салам алейкум, урматтуу көкбөрүчүлөр, көкбөрүнүн көрөрмандары. Мына бүгүн бизде өзүңүздөр көргөндөй бүгүн абдан чоң жаңылык болуп турат. Түз эфирден КТРК Спорттон чучугулакты өткөрүп турабыз. Мурда биз ушу президенттин кубогуна болобу же болбосо бөлөк турнирлерди жетекчилер менен же команданын капитандары менен баарыбыз чогулуп алып бир жерде мынагу өзүңүздөр көргөн кутучанын ичине А1, А2, A3, A4, B1 деп ушул С, Д, Е, Ф, Ж, H деп ушул кутучанын ичине тамгалар салчубуз да. Эми бүгүнкү айырмасы тамгаларды салбайбыз, тамгалар бизде таблода болот. Бул кутучанын ичине мынакей мен колумда өзүңүздөр көргөндөй командалардын аттары турат. Кыран, мисал үчүн мынакей сиз мага берип турасыз, мен аларды Четинди командасы. Ар бир команданын аты бар. 19 команда. Сиздин мага жардамыңыз керек. Мынакей бул жерде 19 команданын аты бар. Сиз мага берип турсаңыз, мен ушуну кутучага көз көрүнө салып, анан ошону кайра куржунга салып туруп, аралаштырып туруп, тандайбыз, кайсы биринчи алган кутуча А1 деп кетет. Экинчи алган кутучаны Б1 деп кетет да. Биз А1, А2 деп аралаштырбайбыз.
командалардын ачык айкын болуш үчүн, биздин Чүчү Булак таза болуш үчүн ушул командаларды бүт подгруппага чачыртабыз. 19 команданы биз азыр канча тайпага бөлөбүз? 19 команданы бүгүн 6 тайпага бөлөбүз. Бир биздин команда ашыкча болуп калды. Ал эң акыркы калган кутучаны, эң акыркы калган команданы баары ачык айкын болуп турбайбы? Ошонун негизинде А группасына 4-чү кылып кошобуз. Бизде кийинки подгруппага, кийинки бул группанын ичинде ойногон командалар, утулгандар плей-оффко чыгыш керек, уткандар чыгыш керек, утулгандар үйлөрүнө кетет десек болот да. Ошон үчүн бизге плей-оффко 8 команда чыгыш керек. 8 команда чыгыш үчүн бизде эгерде А группасында 4 команда болсо, анын 1 жана 2 команда, экинчи орунду алган командалар 7-чи группа болот дагы. Анан экинчи группадан экинчи орунду алган командалар ортосунда дагы биз ошо нарын жергесинде дагы бир жолу ушул кутучаларга командалардын аттарын салып туруп, дагы бир жеребекке өткөрөбүз. Кайсы команда чыкса, ошону 8-чи команда кылып туруп, дагы бир ойногонго шанс беребиз. Калган Б, С, Д, Е, Ф группалары. Экинчи орун алган командалар. Ошол командаларды кутучалары салып туруп, бул кийинки плей-оффко чыкканда 8 команда болуш үчүн кутуча салып туруп, дагы бир жолу жеребекке алабыз. Кимдин баксысына жараша 8-чи команда болуп чыга берет. Жакшы. Бүгүн болсо, мына бүгүн башкача жаңылык болуп турат. Абдан жакшы биздин жетишкендиктер, биздин Көкбөрү улуттук оюнубуз көп мамлекетке таратыш максатында, же болбосо өнүктүрүү максатында, Азия оюндарына чыгыш максатында ушул немеге түз эфирге чыгып отурабыз деп ойлойм. Бул жетишкендик биздин. Рахмат биздин КТРК спортко. Анда эмесе баштайлык. Биз анда эмесе бардык күйөрмандарды өзгөчө толкунданып күтүп жаткан командаларды биз экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Дагы бир жолу эскертип өтсөк, Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогуна 1-лигада ойноп жаткан 19 команда биринчилик үчүн ат салышат. 19 команда, алар 6 тайпага бөлүнөт. Ар бир тайпада 3төн команда туш келет. Ал эми бир тайпада 4 команда болорун дагы бир жолу эскертип өтөлү. Өзүңүздөр дагы көрүп жаткандай, кутучалардын ичтери бош, өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Ал эми биздин колубузда 19 команданын ысымдары жазылган. Биринчи бардык кутучаларды биз ачып жатабыз. Ачык айкын, так болуш үчүн. Экранда да бардык күйөрмандар көрүп жатса керек. Ал эми колубузда 19 команданын аты бар. Анда эмесе Чүчү Булак тартууну биз баштайлы басымалда деп. Команданын атын окуп туруп, баштай берейин. Көкбөрү мектеби. Көкбөрү мектебинин акей. Өзүңүздөр көргөндөй кутуча бош бүктөп туруп салдык. Кийинки команда Токтогул командасы. Токтогул командасы. Бүктөп туруп кутучага салдык. Мына Эки жактан сала берели. Анда өзгөн командасы. Жаштык. Сизге берейин. Жаштык. Андан кийинкиси Ийгилик. Ийгилик командасы. Акшумкар. Бакубат Талас. Жаш күч. Саякбай ата. Жаңылбасам, жаңы катышып жаткан Ат башы командасы. Жергиликтүү Нарын облусунан катыша турган команда жана Мурас командасы. Алай командасы. Бакай ата Дөөлөт. Гугжал. Ысык ата.
Ачы командасы, Жалал Абад облусунан. Четинди командасы, Бишкек шаарынын намысын. жана Кыран командасы. Кыраннардын командасы. Бир күртүчө бош болуп калды. Муну четке алып коелук. Жана Нарын. Намыс командасы. Мен барын Куржунга. Куржуну устап келели. Куржунга салып туруп. Куржунубуз мына. Аралаштырып. Куржунду биз аралаштырабыз. 19 команданын аттары кутучанын ичине салынды. Биз куржунун ичине салдык, эми аралаштырып. Бир-бирден алып чыгалы. Бир-бирден алып чыгалы. Ушундай деп туруп алып чыктык. Ысык ата командасы, А1. А1 Ысык ата командасы А1ге кетти группасына. Ысык ата командасы А1 тайпасына туура келди. Ысык ата командасы, Экинчи алган команда Б1ге кетет. Ачык командасы, ачык командасы, Үчүнчү алган командабыз С1ге кетет. Токтогул командасы, Эмки команданын алып чыкканын астына еще раз помешать. Дагы бир жолу аралашып коелук. Көрөрмандардын алдында, көкбөрчүлөрдүн алдында 4-чү командабыз Д1ге кетет. Четинди командасы, Биз куржунубузду дагы бир жолу аралаштырып алалы. 5-чи команда Е группасына кетет. Бул жаштык командасы.
жаштык командасы болду. Кийинки бир жолу баштырып коелук. Көрөрмөндөрдүн алдында. жана кийинки команда Команда F Көкбөрү мектеби. F1 болуп кетет, 6-чы. F1-ге кетет. F1 деп группасына түштү. Көкбөрү мектеби биз муну менен 6 тайпадагы биринчи командаларды аныктап алдык. Эң биринчи командалар деме, кийинки. Кийинкиси A2-ге кетет. Бул экинчи кругун деп айтсак болот, A2-ге. A2-ге Мурас командасы. Мурас командасы. Бир жолу аралаштыралык. Көрөрмөндөрдүн, жетекчилердин, көкбөрүчүлөрдүн алдында таза болуш керек. Бул алган команда B2 командасы. Бул Жаш күч командасы. Жаш күч командасы. Бир жолу аралаштырабыз. Кийинки алган команда S2-ге кетет. 2 группасына. Бул Кыран командасы. Кыран командасы. Кийинки алган команда D2 группасына түшөт. Бул Өзгөн командасы. Өзгөн командасы. Кийинки алган командабыз E2 группасына түшөт. Бул команда Акшумкар. Акшумкар командасы.
Кийинки алган командабыз F1 F2 группасына туш келет. F2 тайпасына туш келди. Бул Саякбай ата командасы. Саякбай ата командасы. Ошону менен мына үйөрмандар, көкбөрчүлөр экинчи айлампа бүттү. Үчүнчү айлампасын кайра азыр алган команда A3-кө кетет. Акыркы команда, эң акыркы команда A4 болот. Эң акырында бир команда калат. Аны чүчү кулак деп койсо болот. Аны өзүңөр көргөндөй мынакей жана башында айтып кеткенбиз. Тамгалар тандабай эле башынан эле А группасына 4-чү кылып кошуп коебуз. Ошондо А группасынан 1-чи, 2-чи орунга, биринчи, экинчи алган, экинчи орунду алгандар плей-оффко кийинки подгруппага чыгат. Менде дагы бир суроо. Оюндар кайсы парадан башталат? Кайсы командалар эң алгачкы оюн? Эң алгачкы оюн A1, A2 ойнойт, A3, A4 ойнойт. Биринчи группада A1, A2, B1, B2, S1, S2 деп кете берет. Уткан командалар бир күн эс алат, бир күн эс алат. Утулган командалар эртеси кайра A3 менен ойнойт. Рахмат. Сизде дагы бир суроолор барбы? Дагы бир жолу биз эскертип өтсөк, Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогу бул жолу Нарын облусунда алгачкы жолу өткөрүлгөнү жатат. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, 24-чү жолу өлкө башчысынын кубогу өтөт. Ал эми анда 19 команда, биринчи лигада ойногон командалар биринчилик үчүн ат салышат. Жогорку лигада ойногон 4 команда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргоо үчүн даярдык көрүп жаткан учуру. Бул алар кайсы командалар дей турган Сарыөзөн, Ынтымак, Достук жана Ала Тоо командасынын оюнчулары. Өзгөчө командалардагы толкунданып, биздин тайпага кайсы команда түшөт деп жаткан учур болуш керек. Анда биз чүчү кулакты уланталы, куржунубузду дагы бир жолу аралаштырып алалы дагы. Биз ар бир тайпадагы 3-чү командаларга кезек берели. Мынакей азыркы алган кутучагыбызда команда A3-кө, А группасына баштайбыз кайра. Мурас командасына кайсы команда? Бакубат Талас командасы атаандаш болот экен. Бакубат Талас. Жаттык. Азыр эми алган команда B3 болуп Б группасында. Б тайпасындагы 3-чү команда. Бул кайсы команда дей турган болсоңуздар, Көкжал командасы туш келди. Азыр эми С тайпасындагы 3-чү командага биз. Азыр алган команда. Кайсы команда болду экен? С группасына түшөт. Кайсы команда экенин азыр көрөбүз. С3 болуп жазылыш керек. С-дагы Токтогул, Кыран командаларынын атаандашы бул Ийгилик командасы.
Ийгилик команда, мына жаап атабыз. Кийинки алган команда көрөбүз. Д группасына D3 болуп группага кирет. Бул команда Бакай Ата Дөөлөт командасы. Кийинки тайпа бул Е тайпасындагы Кийинки тайпа 3-чү команда. Е группасына Е3 болуп Е группасына кирет. Бул Ат башы командасы. Азыр эми F тайпасындагы акыркы команданы аныктайбыз. Бул жок, F тайпасындагы акыркы команда. F тайпасында азыр 2 команда калды. Көрөбүз кайсы команда F тайпасына түшөт, кайсы команда А группасынын 4-чү командасы болот. Аныгын билебиз. Азыр бул алган команда F3 болуп F тайпасына кириш керек. Бул Намыс командасы. Намыс командасы. Эми Мына өзүңөр билгендей акыркы 19-чу команда калды. Бул команда А группа. А тайпасына өтөт деп эскерткенбиз. 4-чү команда болуп кирет деп эскерткенбиз. Бирок буларда шанс бар, э? Мынакей урматтуу күйөрмандар, урматтуу көкбөрчүлөр, өзүңөр көргөндөй таза өтүп атат. Баары түз эфирде ачык айкын болуп. Чучугулар кандай тартылды? Биздин бардык спорт сүйүүчүлөрүбүз көп болду. Биз 6 тайпага 3төн командаларды бөлүп алдык. 19-чу акыркы команда калды. Бул команданы көрөлүк. Бул кайсы команда болду? Бул Алай командасы. Алай командасы. Мына ушундай Алай командасы А тайпасындагы 4-чү команда болуп кошулду. Эми жалпы чучугулак тартылып бүтүлдү. Сөздү сизге узаталым, Марат Сырдыбаев. Өзүңүз башкалыс катары да бир жолу түшүндүрүп берип кетиңиз. Келиңиздер, урматтуу көкбөрчүлөр, урматтуу күйөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй мына ачык айкын таза чучугулак болуп өттү. Мындан аркысы өзүңөр билгендей, мурда ойноп жүргөндөй эле 24-түндө саат 10-до оюн башталат. Мында дегенде эле А группасынан А1, А2 ойнойт. Б группасынан Б1, Б2 ойнойт. Сдан С1, С2, Ддан Д1, Д2, Е1, Е2, F, F1, F2 ойнойт. Андан тышкары бизде плей-оффко дагы бир жолу кайталап кетейин. Урматтуу көкбөрчүлөр,
Бизде плей-оффко 8 команда чыгыш керек. Bir команда мына А группасындагы 4 командадан 2 команда чыгат. Ал эми кийинки Б, С, Д, Е, Ф группасынан экинчи орунду алгандарды кайра нарын жергесинен экинчи оюн башталарынын алдында ушундай эле командаларды кутучага салып туруп, дагы бир чучуклак өткөрөбүз. Кимисинин баксысына жараша сууруп чыкса, өзүнүн кайсы команданы сууруп чыкса, 8 команда кылып туруп, плей-оффко чыгарабыз. Түшүнүктүү. Ошондо 8 командалар катары менен ойной беришет. А, Б, С, Д, Е, Ф, H, G, H деп. Түшүнүктүү. Мына ушундай чучуклак тартылып бүттү. Командалар белгилүү болду десек, дагы бир жолу биз эскертип өтөлү. Жогоруда таблодо дагы кайсы командалар кайсы тайпага туш келгендигин көрдүк. А тайпасында Мурас, биринчи Бакай ата, Ысык ата, Мурас, Бакуат Талас жана Алай командалары туура келди. Кийинки Б тайпасында Ачы, Жаш күч жана Көкжал командалары. С тайпасында Токтогул, Кыран жана Игилик командалары күч сынашат. Д тайпасында Четинди, Өзгөн жана Бакай ата Дөөлөт командасы. Ал эми Е тайпасында Жаштык, Акшумкар жана Атбашы командалары болсо, Ф тайпасына Көкбөрү мектеби, Саякбай ата жана Намыс командалары туура келди. Мына ушундай чучуклак түз эфирде КТРК спорт каналында алгачкы жолу өткөрүлдү. 19 команданы биз 6 тайпага бөлүп алдык. А тайпасында 4 команда, ал эми калган 5 тайпада 3 команда. Дагы бир жолу эскертип өтсө, Көкбөрү боюнча өлкө кубогу бул жолу алгачкы жолу Нарын облусунун Эмгекчил айылында өткөрүлөт. Бул болсо Кыргызстандагы аймактарды өнүктүрүү максатында өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын бири. Буга чейин 9 май жеңиш күнүнө карата өткөрүлгөн Көкбөрү боюнча мелдеш Баткен облусунун Хальмион айылында өткөрүлгөн. Чучуклакты өткөрүп алдык. Эми сиздерге эркин микрофон узаталы. Урматтуу көкбөрүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз элим, Кудай буйруса алдыда президентибиздин кубогунун турнири өтүп жатат. Келе жаткан 31 август эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Көкбөрүчүлөр аман эсен ойноп, үйлөрүнө Алла Таалам бөдөрсүн сактасын, үйлөрүнө аман эсен жетишсин деп кааламакчымын. Элибизде, жерибизде токчулук, тынччылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Көкбөрүбүз көп мамлекетке жайылсын. Чоң рахмат. Сизге дагы эркин микрофон узаталы. Көрөрмандарга кайрылып өтүңүз. Дагы бир жолу көрөрмандарды куттуктагым келип атат. Анткени биздин бүгүнкү тарыхый күнү, биздин Көкбөрү федерациябыз дагы бир жаңы баскычка өттү. Бул чоң мындай ийгилик да. Бир өнүгүүнүн жолу. Экинчиден КТРК спорт жалпы ошол КТРК спорттун жамаатын дагы бир жолу рахматын айтайын деп атабыз Көкбөрү федерациясынын атынан. Жана ошондой эле биздин бүт көрөрмандарга чоң рахмат. Биздин Көкбөрү оюнубузду ушундай даңазалап, жакшы көрүп, өз колубузча салым барыбыз кошо берели. Ошол чоң рахмат силерге. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кыргыздын улуттук оюну болгон Көкбөрү оюнун өнүктүрүп, бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүнө таанытып жүрө бериңиздер деп өтөлүм. Ал эми биз бардык көрөрмандарды Көкбөрү боюнча өлкө башчысынын кубогуна жакындан, жанынан келип көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле КТРК спорт каналы дагы түз эфирде көрсөтөт. Ал эми бул мелдеш 24 августта башталат. Алгачкы оюн эртең мененки саат 10:00 башталып, 31 август күнү финалдык оюндар өткөрүлөт. Андыктан жалпы көрөрмандарды биз оюндарды көрүүгө чакырып өтөбүз. Мындан тышкары бул мелдеште
40 жашка чейин 40 жаштагы командалар дагы oyun өткөрө тургандыгын эскертип өтөлү. Ошондой эле 45 жаштагы казак-кыргыз курама командасынын дагы оюну өткөрүлөт. Мындай самалык биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Буга чейин 2 жыл мурда сунушталып, ошондой эле жалпы федерациянын кызматкерлери, андагы бардык өкүлдөр сүйлөшүлүп, мына бул жолу Нарын облусунда ишке ашат экен. Бул оюн дагы ийгиликтүү өтөт деген ишеничтебиз. Ошондой эле дагы бир эскерте кетчү нерсе, улуттук лигада, ушу биринчи лигада ойноп жаткан командалардын көп болушу менен көкбөрүгө кызыгуучулар дагы көбөйдү, командалардын саны дагы өстү десек болот. Ал эми көчмөндөр оюндарына даярданып жаткан жогорку лигадагы биздин командада ойногон оюнчуларыбызга дагы ийгилик каалайбыз. Буюрса көкбөрү болсун, көк пар болсун, улуттук Кыргызстандын намысын татыктуу деңгээлде коргойт деген ишеничтебиз. Чочу кулак кармоо иш-чарасы буюрса мындан ары жыл сайын уланат. Жана көкбөрү оюну дагы бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнө даңазаланат деген ишеничтебиз. КТРК спорт каналы улуттук спорт түрлөрүн ар дайым даңазалап, жана аны көрсөтүүгө дайыма кызматта. Бүгүнкү эфирди мен Ажинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча. We'll be right back.